Дүйнө жүзүнүн көңүлү Кытайдын Тяньсин шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун 25 саммитине бурулду. Ага 20дан ашуун мамлекет башчылары жана 10 эл аралык бирикменин жетекчилери катышты. Кеңештин жыйынында сөз сүйлөгөн Казакстандын президенти Кытай эл республикасынын төрагасына саммитти жогорку деңгээлде уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Казакстан ШКОнун максаттарын көп уюлдуу дүйнөлүк тартипти, коопсуздукту, эгемендүүлүктүн кол тийбестигин жана көп тараптуу сооданы колдой тургандыгын баса белгиледи. Мамлекет башчысы бир катар демилгелерди сунуштады. Өлкө терроризм, сепаратизм жана диний экстремизм сыяктуу 3 зулумдукка каршы биргелешкен аракеттерди актуалдуу деп санайт. Ошондуктан Казакстандын президенти коопсуздукка болгон чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүү боюнча ШКОнун 4 борборун түзүү зарыл деп эсептейт. Считаем важным усилить Шанхай кызматташтык уюму менен Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешменин ортосундагы ишкердик байланыштарды күчөтүү маанилүү деп эсептейбиз. ШКОга мүчө мамлекеттерди Ооганстанды калыбына келтирүү, аны аймактык жана экономикалык процесстерге тартуу үчүн гуманитардык, техникалык жардам көрсөтүүнү улантууга чакырабыз. включение в региональные и экономические процессы. ШКОга мүчө мамлекеттердин дүйнөлүк ички дүң өнүмүнө кошкон салымы 30%га жетти. Регион ичиндеги сооданын көлөмү да олуттуу өсүүдө. Анын жыйынтыгы 2024-жылдын аягында $650 миллиард ашты. Мамлекет башчысы бул багытта ишти улантуу, соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты арттыруу зарыл деп эсептейт. Казахстан поддерживает инициативу Китая. Казакстан Кытайдын ШКОнун өнүктүрүү банкын түзүү демилгесин колдойт жана бул келечектүү долбоорду ишке ашырууга катышууга даяр. Мындан тышкары Астана эл аралык каржы борборунун базасында келечектүү инвестициялык долбоорлорду коштоо жана юридикалык, консалтингдик жана каржылык компаниялардын ишмердүүлүгүн консолидациялоо боюнча ШКОнун кеңсесин түзүүнү сунуштайбыз. Консалтинговых и финансовых компаний. Президент дагы бир артыкчылыктуу багыт катары транзиттик транспорттук чөйрөдөгү кызматташтыкты күчөтүүнү атады. Ал бир алкак, бир жол мега долбоорунун түндүк-түштүк, чыгыш-батыш коридорлорунун, ошондой эле Транскаспий маршрутунун мүмкүнчүлүктөрүн белгиледи. Касым-Жомарт Токаев жасалма интеллектти өнүктүрүүгө да токтолду. Жакында бул рыноктун көлөмү $5 триллион жетиши мүмкүн. Ошондуктан президент AI боюнча ШКОнун серипчилик форумун түзүүнү сунуштады. Первую такую встречу готовы провести в Астане. Мындай биринчи жолугушууну Астанада Digital Bright абройлуу форумунун алкагында өткөрүүгө даярбыз. Мындан тышкары 2027-жылы Казакстан ШКО экономикаларынын кызматында жасалма интеллект темасында жогорку деңгээлдеги конференция уюштурууну көздөөдө. Экономик шоус. Касым-Жомарт Токаев дагы бир маанилүү милдет катары экология жаатында кызматташууну атап, Казакстанда ШКОнун суу маселелерин изилдөө борборун түзүүнү сунуштады. Мамлекет башчысы ошондой эле келээрки жыл ШКО үчүн мааракелик жыл болоорун жана уюмдун 25 жылдыгына карата иш жүзүндөгү натыйжаларды көрсөтүү зарылдыгын эске салды. Белгилей кетсек, уюмга төрагалык Кыргызстанга өттү жана Касым-Жомарт Токаев коңшу өлкөгө ийгилик каалады. Саммиттин жыйынтыгында мамлекет башчылары 20 документке кол коюшту.